урматтуу Алмазбек Акунжанович. Алмаз Акунжанович, мага ушундай Ош шаарынын 3-чү курултайдын делегаты Абдылдаевден кайрылуу келип түштү да. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2022 жылы 31 майында 291 токтомдун негизинде айыл чарбага бөлүнгөн жерлерге өзүн билемдик менен үй салып алган кыргызстандык жарандарга салып алган үйлөрүн мыйзамдаштырып берүү боюнча урматтуу президентибиздин жарлыгы чыккан. Бул ишти көрөгөчтүк менен кылган президентибиз Садыр Нуркожоевичке эл алкышын айтып түгөт албай жүрүшөт дейт. Ал иштер аягына чыгайын деп калды. Экинчи этапта шаар жерлеринде кызыл сызыкка, жашыл зонага, коммерциялык багыттагы жерлерге менчик үйлөрдү салып алган жарандар бар. Ал жердин ол чойгон арендасын төлөп эл кыйналуушуда дейт. Ошол жерге мамлекет кандайдыр бир ишкана, бала бакча, мектеп курганга мүмкүн эмес. Ошон үчүн элди кыйнабай документти жасап берип, акчасы мамлекетке төктүрсө, бюджетке дагы миллиондогон каражат түшпөк дейт. Ушуга кайдыгер карап берсеңиз деп кайрылып атат. Ушул сыяктуу эле дагы биздин ошол Ош шаарынан жараныбыз Карабаев Ражабалиден келип түшүп атат да. Кайрылуумдун себеби дейт. 2022 жылга чейинки салынган үйлөргө документ кылууга Кыргыз Республикасынын президентинин буйругу берилген дейт. Бирок 2021 жылдан октябрь, ноябрь, декабрь айларында салынган үйлөргө да уруксат берилбей атат бүгүнкү күндө дейт. Ушул кандай болот деген кайрылуу келип атат да. Алмаз Акунжанович, ушуну мындай тиешелүү министрликтерге, департаментке айтып, бир көзөмөлүңүзгө алып, ушул нерсеге кайдыгер карабай бир көзөмөлгө алып берсеңиз. Чоң рахмат.